Качкын президент бир нече оор беренелер боюнча сыртынан 30 жылга эркинен ажыратылган Курманбек Бакиев тууралуу тасма жергиликтүү 2 телеканалдан көрсөтүлгөн. Ал Бакиевдин 70 жылдык мааракесине карата куттуктоо катары тартылыптыр. Тасма обого чыгаары менен эле коомчулукта кескин нааразы пикирлерди жаратты. Тасманын көрсөтүлүшүн жоопкерсиздик катары баалап, мекен шейиттери, Айкөл Таза коом, Эртеги жана Апрель баатырлары коомдук бирикмелеринин мүчөлөрү телеканал жетекчилерин жоопко тартуу талабын коюшту. Алар бул маселе боюнча башкы прокуратурага жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылаарын билдиришти. Нью ТВ менен Нур ТВ телеканалынын качкын президент, канкор, адам өлтүргүч Курманбек Бакиев жөнүндө документалдык фильм көрсөтүшкөндүгү боюнча уюштурулган ушул пресс-конференцияны чогулуп жатабыз. Бул фильм ушул жылдын 30-июлунда Бакиевчил каналдар тарабынан жалпы республикага көрсөтүлүп, ошол канкордун туулган күнүнө арналып жатат. Фильм баштан аяк Бакиевди жана колдору адам канына малынган, анын үй бүлө мүчөлөрүн актоого жана мактоого арналганы көрүнүп турат. Так ушул каргашалуу күндө канчалаган кыргыз эли кырчындай болгон жигиттердин өмүрлөрүн кыйып, артында өксүгөн ый менен ата энелери, жубайлары, балдары калды. Кыргыздын кырчындай жигиттердин өмүрүн кыйып, жана биздин аянтка кызылдай кандарын жайып кетти. Ошонун себебинен мындай ажоого биз куттуктоо эмес, мындай ажоого наалат жана каргыш айтууга жарашат деп чечебиз. Качкын президент Курманбек Бакиевди жакшы тарабынан көрсөтүү аракети биринчи жолу эмес. Аны актоого аракет кылган макалалар буга чейин да жарыяланган. Бирок кыргызстандыктар ал президент болуп тургандагы жана 2010-жылдын апрелиндеги кандуу окуяларды эсинен чыгара элек. 2005-тен 2010-жылга чейин эң аз дегенде 30 буйрутма өлүм орун алган. Рейдерлик басып алуулар. Бакиевдер өлкөдөгү бардык тармактарды өз көзөмөлүнө алган. 7 апрелде болсо Ала Тоо аянтында 90га жакын адам атылган, дагы ондогон кишилер жаракат алган. Курман болгондордун тууган уруктары канча жүздөгөн адамдар камжытып отурат биякта. Коомчулук кандай кейип атат, жана ак үйдүн жанынан өткөндө жазылып турат, көрүп турасыңар. Ошол жерде кан төгүлүп, баары эметкенин көзүбүз менен көрбөдүк беле? Кече күнү эле. Анан ошону бүгүн унутуп калабызбы? Канкорду даңазалап эмне кереги бар? Ал бир эле кишини өлтүргөн жок ал. Канчалаган жаштардын өмүрүн кыйып салып басып кетип калды. Мамлекетти кандай ситуацияга кептеп коюп кетип калды. Үй бүлөлүк кландык бийликти орнотуп, каалагандай башкарып, миллиондогон чыгарып кеткен акчаларды эми чалып келип атабыз. Жарандар колдосо, ошо каналдарды жөн эле бойкот кылып коюш керек. Курманбек Салиев ошондой эле кыйын жакшы инсан болсо, анда өзүнүн бийлигин жанагындай авторитардык режимди алып келбейт эле. Бу бир. Анан экинчиден ошол жерде маркум болгондордун туугандары, көптөгөн балдар, жетим балдары, ошолордун жесир калган аялдары, жакындары, ата энелери, ошолорго мындай жана 2 канал чыгарып атпайбы, бу беттерине түкүрүп койду да. Курманбек Бакиев жана анын жакындарына карата бир катар беренелер боюнча кылмыш иши ачылып, кийин соттун өкүмү чыккан. Курманбек Бакиев, Жаныбек Бакиев, Марат Бакиев жана Максим Бакиев жер үй алтын кенин иштетүүгө мыйзамсыз укук алуу жана аны үчүнчү жактарга сатуу боюнча кызматтык укуктарынан аша чабуу жана адам өлтүрүүгө катышуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2014-жылдын 4-апрелиндеги өкүмүнө ылайык кийинки жазалар каралган. Курманбек Бакиев үй мүлкүн конфискациялоо менен 25 жылга эркинен ажыратылган. Жаныбек Бакиев үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Марат Бакиев үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексине ылайык аларга 305-берене, 2-бөлүк 2-пункт кызматтык укуктарынан аша чабуу, 28-30-97-берене, 2-бөлүк 8-13-15 кол салуу жана адам өлтүрүүгө катышуу беренелери боюнча айып тагылган. Ошондой эле Максим Бакиев Азия Универсал банктын кардарларынын жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2 миллиард 78 миллион сомго эсептелген каражаттарын уурдоо, 904,6 чарчы метр имаратка жана Бишкек шаарынын Ибраимов 24 дарегинде жайгашкан учкун басылмасынын алдындагы жер тилкесине мыйзамсыз ээлик кылуу фактысы боюнча күнөөлүү деп табылган. Мындан сырткары Манас банк жабык акционердик коому жана Киммел Мавал активи компаниялары аркылуу чет элдик жарандардын
кылмыштуу жолдор менен табылган акчаларын адалдоо айыбы да бар. Сот аркылуу үй мүлкүн конфискациялоо менен бирге өмүр бою эркинен ажыратуу жана 30 жылга абакка кесүү жазасы чектелген. Максим Бакиев жана Жаныбек Бакиевке карата Ысык көл компаниясынын ээси Тентимишованы аны компаниясынын 20% сатууга мажбурлоо фактысы боюнча иш козголгон. Бул иш боюнча сот тарабынан экөө тең коррупцияга катыштыгы боюнча күнөөлүү деп табылган. Курманбек Бакиев, Жаныбек Бакиев, Марат Бакиев жана башка жактарга 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкектеги Ала тоо аянтында жарандарды атуу боюнча өкүм чыгарылган. Жогорку соттун 2016 жылдын 29 июлундагы токтомуна ылайык Курманбек Бакиев кызматтык укуктарынан аша чабуу, адам өлтүрүүгө катыштыгы бар, кол салуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, менчиктештирүү, салыктык, бажы жана лицензиялык ишмердикти жүргүзүүдө кызматтык укуктарын мыйзамсыз пайдалануу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. 30 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленген. Бишкек аскер гарнизондук сотунун 2014 жылдын 21 июлундагы өкүмүнө ылайык Жаныбек Бакиев кызматтык укуктарынан аша чабуу, адам өлтүрүүгө катыштыгы бар, кол салуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызмат ордун өзүн билемдик менен ээн калтыруу, мыйзамсыз баңгизат даярдоо, сактоо жана ташуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы белгиленген. Марат Бакиев арам акчаны адалдоо, кызмат ордун өз билемдик менен ээн калтыруу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. 27 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленген. Айрым саясий топтор бул окуяны өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланып, азыркы бийликти Бакиевтерди актоого аракет кылып жатат деп айыптап жиберишти. Бул тууралуу айтып жаткандар кезинде Курманбек Бакиевдин тагдыры чечилип жаткан учурдагы Сооронбай Жээнбековдун ролун билбегендер дешет адистер, же атайлап коомчулукту адаштырууга аракет кылып жатышат. Бакиевди бийлигин бирөөтө эле кулатканга бул азыркы президенттин салымы чоң. Ошондо Жалал-Абадка качып барды Бакиев бияктан элди атып кеткенден кийин. Ошто драма театрдын алдына чыгып алып туруп Бакиев сүйлөп аткан кезде, ал кезде губернатор Оштогу азыркы президент Сооронбай Жээнбеков болчу. Ошол чыгып бул провокацияны токтотуп Бакиевчилерди Оштон кубалап жиберген. Алар курал жаракчан, автоматчан болчу, атып кетишкен асманга окту. Айрымдар тасманын көрсөтүлүшүн коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында атайын чагым катары жасалганын айтышууда. Атайлап жасалган эмес деп айтып атышат, бирок чындап келгенде коомчулуктун азыркы кездеги маанайын, ошо мурдагы болуп өткөн окуяларга карата болгон мамилесин эске албай туруп чыгарылганда, эгерде муну баары эске алынса, албетте коомчулукта мынчалык катуу кызыгуу да болбойт эле, наразылык да болбойт эле да. Демек бул аша чапкандык деп эсептейм. Бул арада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Нью ТВ жана Нур ТВ телеканалдарынын жетекчилери Нурланбек Шакиевди жана Бекболот Келдибековду профилактикалык маекке чакырып, чагымчыл видео материалдарды жайылтууга жана коомдо тирешүүгө алып келе турган иш-аракеттерге тыюу салуу боюнча расмий эскертүү жарыялады. Телеканалдын жетекчилери бул нерсеге түшүнүү менен карап, алдыда мындай иш-аракеттердин кайталанбастыгына милдеттенме алышты. Ошол көргөн адамдардын баары азыр ойлоп атат да, мамлекетти тоноп, эл өлтүрүп, анан качып кетип туруп, анан 10 жылдан кийин баары унутулат турбайбы? 100 000 деген жашаган адамдарыбыздын жүрөгүндө мындай ойлоп атат да азырчы. Анан ошол жакты караш керек. Моралдык жактан жоопкерчиликти сөзсүз биз ошол сөзгө көнүш керекпиз да. Эмнеге бул адамдар мисалы камалбайт? Эмнеге бул адамдар үй бүлөсү менен Лондондо жашап жүрөт, Минскиде байып жашап жүрүшөт? Коомчулукта Курманбек Бакиев качандыр бир убакта Кыргызстанга келет деген маалыматтар маал-маалы менен айтылып келет. Жогорку соттун буга чейинки тараткан маалыматына таянсак, эгер ал өлкөгө кайтып келсе, дароо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Аны үй мүлкүн конфискациялоо менен 25 жылга, башка баардык кылмыш иштерин жана сот өкүмдөрүн кошкондо жалпы жаза өтөө мөөнөтү 30 жыл болгон. Анын 5 жылын түрмөдө өткөрүү каралса, калган 25 жылдык жазаны катуу тартиптеги түзөтүү колониясында өтөө жазасы чектелген. Самат Асипов, Руслан Сабатаров, Ала тоо 24.